bizim bölümün başçısı, şu yerdə oturan bölüm başçılar, şunday kollegalar. Bugünkü mezgilde atçot uçurumdan bizim institutun hizmetkarlarının жалпы sani 39, штаттық расписание бойынша 43 жарым. Bölümlerin жалпы sani 8, антология және гносеология бөлімі, bölüm başçı Özkan Bozovayevич, Madaniyat және искусство таны bölümü, bölüm başçı Ümit Aliyev Beyaliyev, Sotsiallik, filosofiya, estetika және etika bölümü, bölüm başçı İslamova, Bulutluk және çet elder filosofiyası, bölüm başçı İsmail Mukasıviç, folklor, salttық, muzikалық искусствоның тарихы және теориясы bölümü, bölüm başçı Amanova, sotsiологиялық izlеулер bölümü, bölüm başçısı Umraliyev, akademik Narımbayev атындағы ilimli filosofiyası және metodologiyası bölümü, bölüm başçı Sarıyeva, din tanımı және din filosofiyası bölümü, bölüm başçının milletin atkarışı Saralayev. Bölüm başçılar 7, başka ilmi hizmetkarlar 2, искусство tanı ilimlerin doktoru Profesör Ümit Aliyeva, filosofiya ilimlerin doktoru Profesör Tolzakov, жетекçi ilmi hizmetkarlar 2, filosofiya ilimlerin doktoru Karamukayev, filosofiya ilimlerin doktoru Profesör Cüsbekov, ağa ilmi hizmetkarlar 16, ilmi hizmetkarlar 4, kendi ilmi hizmetkarlar 5, ağalara 1, kendi terör hizmetkeri 1, alt 1. Жалпы ilmi hizmetkarların sanı, ilimnin doktorları 12, ilimnin kandidatı 15, 27, және ошондой 2, 3, korrespondent 3. Ал эми жаш илимпоздордун орточо пайыздык көрсөткүчү 35 жашка чейинкилер 15% түсөт. Биздин институт 2020 жылы бизге 2017 жылы бекитилген долбоор менен иштедик. Отчеттук учурунда бюджеттик каржылоо 7 миллион 428 миң 359 сомду түштү. Институттун кызматкерлери 2021 жылы бизге бекитилип берилген долбоордогу кыргыздардын дүйнө таанынын генезиси жана эволюциясы деген проект долбоорду аяктоо учурунда турабыз. Биринчи, антология жана гносеология бөлүмүнүн кызматкерлери 2 теманын үстүндө иштейт. Биринчиси кыргыз философиясынын тарыхы, байыркы замандан биздин күнгө чейинки 5 томдук. Экинчиси, ушул эле бөлүмдүн өзүнүн инновациялык темасы бар. Ал кыргыз элинин дүйнө көз карашынын түзүмүндөгү экологиялык таанып билүүсү. Илимий жетекчиси профессор Козубаев болуп эсептелет. Сиздердин колуңузда тургандай, быйылкы жылы бул 2 тема боюнча кандай отчет берилгенин баардыгы көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн бөлүмгө бекитилген орто кылымдарда кыргыз философиясы боюнча ким канча бет жазгандыгы колуңуздарда турат. Ошондой эле өзүлөрүнө бекитилип берилген инновациялык тема боюнча дагы колуңуздарда турат. Андан тышкары бул бөлүмдүн кызматкерлери отчеттук маалында 3 монография, 2 методикалык колдонмо, 11 макала басмага даярдады. Улуттук жана чет элдер философия бөлүмүнүн кызматкерлери дагы 2 теманын үстүндө эмгектенет. Өзүлөрүнө бекитип берген кыргыздардын философиялык ой тутумунун актуалдуу маселелери биринчи темасы, экинчи темасы ошо долбоорго бекитилген кыргыз философиясынын тарыхы, байыркы замандан биздин күнгө чейинки. Бул дагы сиздердин бул тема проект долбоор боюнча дагы ким канча барак жазган, канча даярдалган сиздердин колуңуздарда турат. Андан тышкары бул бөлүмдүн ага илимий кызматкерлери отчеттук маалында 1 монография, 10 макала, 1 ринц, 2 чет өлкөдө, веб-сайенстан 6,
веб-сайнстан 2 веб-сайнс 6 Кыргызстанда макала жарыяланды. Маданият жана искусство таануу бөлүмү бир гана теманын үстүнө иштейт. Бул теманын аталышы искусство как форма проявления художественной культуры. Ошонун ичиндеги искусство как специфическая деятельность деген бөлүмдүн главанын үстүндө иштеп барып атышат. Булар дагы өзүнүн отчеттук мезгилинде төмөндөгүдөй маалыматтарды жолбосо өзлөрүнө берилген темасына ылайыктуу бир монографияны басмада 9 макаланы 9 макаланын ичинен чет элдик 2, Ринцте 2, республикада жарык көргөнү 5. Ардактуу академик Нарымбаев атындагы илимдин философиясы жана методологиясы бөлүмү бул бөлүм дагы башкалардай эле 2 тармакталып барат. Биринчиси биздин академияга тапшырган аспиранттардын жана докторанттарга сабак өтүү, ошондой эле ошолордон кандидаттык минимумдарды кабыл алуу. Быйылкы биздин 2020 жылы жазылган аспиранттардын жалпы саны 126 түзгөн. Жайкы экзаменин убагында 86 адам кандидатский минимумдарды алган. Андан тышкары отчет маалында бөлүм тарабынан 1 монография, 10 макаланын ичинен 2 макала чет элде басмада чыккан. Социалдык философия, эстетика жана этика бөлүмүнүн кызматкерлери. Булар дагы 2 теманын үстүнө иштейт. Биринчиси жанагы 5 томдукта, экинчиси өзлөрүнө бекитилип берилген тема «Миропонимание личности в Кыргызстане от традиционности к современным реалиям» дегенчи. Бул бөлүм дагы өзлөрүнүн отчеттук мезгилинде төмөндөгүдөй жетишкендиктерге жетишкен. 2 монография чыккан. Ошондой эле 15 макаланын 13-ü Ринц. Социалдык изилдөөлөр бөлүмү. Булар төмөндөгүдөй теманын үстүндө иштешет. Бир эле тема социологический анализ социально-этической, общественно-политической жизни Кыргызстана, факторы риска, пути их разрешения. Азыркы мезгилде 20 жылда под теманын үстүндө иштеди. Факторы риски устойчивого развития Кыргызстана, проблема формирования гражданского единства Кыргыз жараны. Булар отчеттук мезгилде төмөндөгүдөй жетишкендиктерге ээ болушту. 7 макала жарык көргөн. Фольклор жана салттык музыкалык искусствонун тарыхы жана теориясы. Булардын дагы өзлөрүнүн темасы бар. Темасынын аталышы кыргыздардын философиялык көз карашы музыкалык искусстводо байыркы замандан биздин күнгө чейинки. Отчеттук мезгилде бир басмага чет элде макала даярланган. Андан тышкары бир агайдын Суаналиев агайдын бир статья макаласы Москвадан чыккан. Ошондой эле Жаркынбаева Гүлкайырдын бир макаласы биздин Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияда чыккан. Дин таануу жана дин философиясы. Бул жерде мен милдетин аткарам, бирок эч нерсе албайм, ачыгын айтып коюш керек. Азыркы мезгилдерде бул жердеги бул бөлүмдөгүлөр биз тарабынан монографиялар Нурмолдо Наркулдун чыгармачылыгындагы философиялык, этика-эстетикалык ой чабыттар алдыңыздарда турат. Экинчиси диний сөздүк даярланган, алдыңыздарда турат адамы. Үчүнчүсү орто кылымдагы Иран философиясы, алдыңыздарда турат. Андан тышкары орто кылымдагы араб мусулман философиясы, алдыңыздарда турат. Орто кылымдагы араб мусулман философиясы былтыр даярланган, бирок каражаттын жоктугунан ушу мезгилге чейин 4 монография чыкпай турат. Чет элде болгон конференциялар Россияда өттү, Назарбаев атындагы университетте өттү, Элдердин достугу университетинде өттү, Азербайжан Республикасында өттү, ошондой эле Арабаев атындагы жана эл аралык биздин
университетте өттү. Булардын баары тең биздин институттун атынан уюштурулган онлайн конференциялар. Ал эми Кыргызстанда болгон тегерек столдор Разаковдун 110 жылдыгына карата, ошондой эле Арабаев атындагы тегерек стол жалпы жонунан биздин кызматкерлер төмөндөгүдөй илимдеги жетишкендиктерге ээ болду. Андан тышкары биздин институт менен билим берүү тармактары дагы тыгыз байланышта. Козубаев Арабаев атындагы КМУда, Сариева Арабаев атындагы КМУда, Бейшаналиева атындагы КМИ-да, Бабашев гуманитардык укуктук колледжде, Асанов юр академияда, Жунушева Арабаев атындагы университетте, Смутко Корей колледжинде, ошондой эле Обралиев коомдук илимдердин Бишкек мамлекеттик университетинде, Шашенбеева Кыргыз-Туркман университетинде, Жамалголов Белоруссия мамлекеттик университетинин социология кафедрасында, Карасаева атындагы Булун аттестациялык бөлүмүндө илимден институттун илим уюмдары менен байланышы. Азыркы мезгилде биздин институт коомдук уюмдар менен да байланышкан, жана мамлекеттик уюмдар менен байланышкан. Анын ичинен Козубаев Кыргыз патентте коомдук наблюдательный байкоочу кеңештин мүчөсү, Карамукаев Роза Отунбаев